Буга чейин маалым болгондой, Достук айылы мына ушул Чет булак жерлигине көчүрүлөрү айтылган. Мына бүгүн ушул жерде ошол Достук айылынын 71 кожолугуна үйлөрдүн пайдалануу куруу түптө аз эми болуп жатат. Алдын ала маалыматтарга таянсак, бул Кең Тала Баткендин келечеги жана жаңы шаарчасы түптөлөрү айтылууда. Баткенде бүгүн дагы бир жагымдуу жаңылык. Буга чейин белгилүү болгондой, Достук айылынын тургундары жаңы конуштуу болушту. Бүгүн Достук айылынын тургундарынын кубанычын бөлүшүү үчүн президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев атайын Бишкек шаарынан келди. Кырдык шарттары менен үйлөр салынып, Кудайым буйруса, мына ушу биздин элдерибиз киргизилет. Үйдүн квадрат метри кандай? Толук контур, толук ушул айылдагыдай эле болот. Бүгүнкү күндө бардык шарты менен болот. Кирпич менен пайдалуу заманбап үйлөр болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул заманбап үйлөр курулат. Жаңы конуштун пайдалануун түптөөгө Достук айылынын тургундары да келишти. Кенен абасы таза бөксө тоолор менен курчалган Баткен шаарынан анча алыс эмес Чет булак жерлиги чын эле Достук айылынын тургундарынын купулундагыдай экенин Касиет Байдиева айтып берди. Эле биз үчүн эмес, бүт Кыргызстан боюнча жакшы болду деп ойлойм өзүмчө. Эми тагдырыбыз шак болсо, буяга эле өзүбүздүн Кыргызстан эмне? Эми мындан бияга тынч болоюк, кыргыз элибиз баардыгыбыз жакшы жашайык. Биз өтө 3 жылдан бери мейли энди биз көргөн күндү эч ким көрбөсүн. Кыска аралыкта бардык шарты менен курулуучу турак үйлөр президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаевдин көзөмөлүндө экендиги дагы айтылды. Буюрса күз келгенче бул аймакта жаңы Достук шаарчасы пайда болот. Буюрса мына азыр башталыш иштери улуу Орозо күнүндө мына жакшы убакыт аксакалдардын батасын алып мына баштадык. Буюрса мына эми ойлоп атабыз ушу күзгө чейин бардык үйлөр толугу менен бүткөрүлүп, ушул жарандарыбыз ушул кирип кетет. Орозо айынын куттуу күнүндө башталган курулуш иштерине аалымдар бата беришти. Суу бою карабак эли үчүн ушундай жакшы үйлөрдү куруп алдында турат экенбиз. Ылык, ыйык айдын алдында Аллах Таала берекелүү кылсын, куттуу кылсын. Ушул жерден элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кыла турган уул кыздарыбыз тарбиялап өсүп чыга турган үйлөрдөн куттуу. Жаңыдан түптөлгөн Достук шаарчасына суу түтүктөрү тартылып, заманбап канализация курулат. Учу кыйрына көз жетпеген бул мейкин талалар Токтогул Олиянын осуятындагыдай жетинин бири кыдыр дарыган калаага айланат.